Айгерим Расул кызы, мен ханышамын деп. Белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы өзүнүн берилген бир маегинде мен Жаржардын ханышасымын деп билдирген. Албетте мен өзүмдү Жаржардын ханышасымын деп толук айта алам. Бир гана Жаржардын эмес, тойлордун да ханышасымын. Кыргызстандын бардык облусуна чакырышат. Менин тойдогу гонорарым аз эмес. Көтөрө алгандар гана чакырышат. Кээде бир күндө 3-4 тойго чакыруу түшүп калышы мүмкүн. Мен жетишпейм десем, алар биз күтөбүз деп тойдун датасын жылдырышат. Буга мен сүйүнөм деп билдирген. Маалымат булагар Күмөн Чекиткейчи. Аваз Акимов менен Айдана Дека ак өргөлүү болушту. Ырчы жубайлар Аваз Акимов менен Айдана Дека жаңы жылдын алдында жаңы квартирага көчүп келишти. Бул тууралуу ырчы Айдана Дека маалымдады. Биз жаңы квартирага көчүп келдик. Кандай бакыт. Ар бир үй бүлө үйлүү болушун каалайт элем. Квартиранын дизайнын биз көпкө ойлондук. Жаш үй бүлө болгондуктан биздин квартираны ачык жана стилдүү кылгыбыз келди деп кубанычын бөлүштү Айдана Дека. Эскерте кетсек, ырчылар 2019 жылдын март айында үйлөнүү үлпөтүн өткөрүшкөн. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи. Гүлзат Маматбек. Тагдыр мени ары бери калчап. Өтүп бара жаткан жыл мен үчүн ачуу татуу жыл болду. Кирип келе жаткан чычкан жылы татуу жылдардан болсун деп баштайын. Кыргызым аттуу ыр жаздырып, ага клип тартып, элге тартууладым. Казак-кыргыз бир тууган демекчи. Боордош казак туугандар менен биргеликте. Карта мешти тасмасын тарттык. Жеке концертимди бердим. Региондордо тил борборлорун ачууга да жетиштим. Медалдын эки тарабы бар демекчи. Тагдыр мени ары бери калчап. Бул жылы мени жакшы эле сынады окшойт. Менин жеке жашоом жалпы кыргыз элине белгилүү дегендей. Жолдошум менен талашып тартышып, балдарым үчүн колумдан келгенин кылдым. Хуан менен ажыраштым, бирок адам эч качан чөкпөш керек. Баары жакшы болот. Талыкпай эмгек кылып, изденүү гана керек. Мен 2020 жылга укмуштуудай пландарды коюп, мен азыртан эле ошол пландардын үстүнөн иштей баштадым. Маалымат булагы Күмөн Чекиткейчи.